Салам алейкум Бакыт. Азыр мо достук конушуда турабыз, Тыныстанова көчөсү. Сенин жанагы видео обзоруң боюнча бир чыгарган элек YouTube'гачы. Ошонун жыйынтыгы эмне болуп бүтүп атат эми? Жыйынтыгы акырында болду. Бизден кийин дагы журналисттер бул маселени көтөрүп, келип, тартып, мында республикалык деңгээлге чыгаргандан кийин мэрия акыры реакция берди. Кийин азыр көрүп турганыңардай, тротуардын уланысында мурда бул ошол эки үй тоосо болгон эле. Мындай орустар айткан наглым образымчы. Азыркы учурда толугу менен бузулуп, Могу жер, вот могу жердеги забор. Толугу менен заборлор алынды. Бирок дагы айтып кетүүчү нерсе, мына тротуар мамлекет буга акча кетирген да. Ооба. Бирок мына үй өзүн билемдик кылып, мамлекеттин жерине септигин коюп, мамлекеттин тротуарын бузуп, өзүнүнкин оңдоп да койгон эмес да. Оңдоп койгондун жок, Бул Кыргыз Республикасынын Жоруктар кодекси боюнча мыйзам бузуучулук болуп эсептелет. Ошого буга ким чара көрөт? ГАИ чара көрүш керек. ГАИ, Ошого Жалал Абад шаарынын УДСынын башчылыгына, ГАИнин башчылыгына кайрылып кетет элек. Ушундай мамлекетке зыян тийгизген адамдарга, скобка паразиттерге чара көргөзүп, эмне деген? Мамлекеттин жерин септик катары колдонуп атат. Дагы тротуарын бузуп атат. Ага эмнеге реакция кылбаш керек? Чара көрсүн. Не деп ойлойсуз, адамдар эмнеге ушундай жана отношение кылат өкмөт буйрмак? Меники эмес деп эмне деп? Мен оюм боюнча бул билим деңгээлинин төмөндүгү. Мисалы жакында Европа мамлекетине барып келдим, Германия, Польша, Чехия эме кылыпчы. Адамдар ушунчалык бирөөнүн акысына итият мамиле кылат экен да. Магазиндерге кирсем, бир тарапта сатуучулар турат, бир тарапта сатуу жок экен. Өзүң эле баягы мен өткөзүп, кассадан өзүң картамен төлөп чыгып кетип атат экенсиң да. Товарды алып эле, продавецке барбай эле өзүң эле төлөп. Баягы кароол да жок да, караначы. Ушунчалык бирөөнүн акысынан коркот экен да. Эми бизде бул билим деңгээлинин, акыл деңгээлинин мындай төмөндүгү да ушундай заңгыраган үйлөрдү салат, канча деген акчалар кетирип, бирок бирөөгө зыян тийгизип коюштан коркпойт да. Мен ошол оюм боюнча ошол билим деңгээлинин төмөндүгү да, деңгээлинин төмөндүгү. Эми Бакыт мырза, мындай билим деңгээли төмөн дейин десең дагы баардыгынын эле бирден эмес, экиден, үчтөн дипломдору бар. Эми мүмкүн билим эле эмес, башка нерсе, мүмкүн тарбия дагы, кийин бирөөнүн акысыга кирип кетүү, мүмкүн иман деген нерсе жетишпей аткандыр бизде. Бирок бакытка билип атабыз да, 2-3 диплом кандай болуп атат? Акча сатып алат, акча менен сатып алып атат. Үйдө барбы бирөө чоңдор? Атаң, апаң. Ким бар? Чакырып койчу суранычы. Карасаңыз бактыр, бир эле жерден бузуп атыптыр. Тротуарды 2 жерден бузуптур да. Бир эле үй, Бир эле үй 2 жерден бузуп атат. Мына да. Бул жака да ошо бир септик. Бул жака да септик кылыптыр. Мына септик. Бул жакта да мамлекеттин жерин колдонуп атат. Бул жакта тротуарды бузуп атат. Бирок өзүнөн кийин жамап да койбой атат. Бул эмне деген? Могул жерден алган, заборду. Заборду бул жерден алыныптыр. Биринчи үйдүкү, арка экинчи үйдүкүндө калыптыр да. Жакшы, жакшы. Эми Бакыт мырза, мен айтып кетерим оюмда да, мындай сиздей мындай кайдыгер эмес жарандар болсо шаарда, эми мисалы үчүн бул сиз эле көчөңүз эмес да бул. Ушул жерде жашагандар өздөрү кайдыгер болуп айтпайт да. Кийин айтса, кошуна мындай болуп атат, мындай болбойт, туура эмес десе. Кандай сиз жакшымы? Биз Адилет жарандар YouTube каналына болот элек. Силер өзүңөр септиңерди, 2 септиңерди мамлекеттин жерине коюпсуңар да, муниципалдык менчикке. Анан аз келгенсе тротуарды бузуп өтүпсүңөр. Тротуардычы. Кийин жамап да койбопсуңар да. Кийин ким буга кандай карайсыз? Мамлекеттин жерин бузуп, мамлекеттин жерине коюп, аны оңдоп да койбопсуңар да. Ким кылды буну?
Жок, силер бузуп турганда мына силер өзүңүздүн канализацияңарды септикти алып чыгып атасыңар сырткачы. Тротуарды бузуп атасыңар. Сен аны оңдоп да койбой атасыңар да. Муну айтып койсоң атенең уят мындай депчи. Мамлекет өзү бечара болсо, акчасы жок болсо, анын мамлекеттин зор кылып берген тротуарын силер да бузуп атсаңар. Аны оңдоп да койсоңар. Уят болот. Биз азыр мен кайрылып атабыз официалдуу түрдө мэрия менен УДНын башчылыгыначы чара көрүп койгула депчи. Же өзүңөр эртерээк оңдоп койгула, же келип чара көрөсүздөр. Макулбу? Эми Бакыт. Башка дагы бир суроо да. Мына азыр нар жактан келдик. Могул жолдон мыйзам боюнча үйлөр 6 метр да, 6 метрби ташалыш керек, курулуш керек жолдон, туурабы? Азыр мен байкап калдым, ушул ташалган жер, мисалы үчүн бул жерде, тротуарлар салына турган жерлер, элдер баардыгы чыгып алып, огород, бул палисадникти мындай сыяктуу жанагыларды жасап алыптыр. Ушул мыйзамга, адамчылыкка туура келеби? Биринчиден мыйзамга туура келбейт. Анткени өзүң жериң болсо дагы сен өзүң жериңен 1,5 метр качыш керексиң. Сенин мына тамбашыдагы сууң, карың дагы эмнең өзүң жериңе түшүш керек да. Бирөөнүн жерине же мамлекеттин жерине. Ошо кызыл линиядан дагы 1,5 метр нар жакта. 1,5 метр качыш керек. Снип боюнча. Снип боюнча. Бул адамгерчиликке деле туура келбейт деп ойлойм, это Мыйзамга да туура келбейт, адамгерчиликке да туура келбейт айым. Баардык менин оюм боюнча бул болуп аткан нерсеси бул биздин кайдыгерлигибиз. Бул мамлекеттик органдардын кайдыгерлиги, биринчиден архитектуранын да текшербеген, экинчиден мэриянын жөнүп отурат. Адамдар реакция кылмайынчачы. Бизге окшогондор реакция кылып ошол нерсени көтөрүп кылбаса, эми элестетип коюңуз да. Азыр бул жерден кичинекей бир арал өтүп калыш керек да акырындачы. Бул үй бияка чыгып, бул үй бул жака чыгып, ошондуктан мен ойлойм жарандык коом активдүү болуш керек. Бийликти контролдош үчүн. Азыр айтып коеюн, баягы узкий коридор деген китеп окуп атам. Ал жерде да кутта ошол нерсени айтып атат, Бийлик күчтүү болуш керек. Тартипти, мыйзамды сактап бериш үчүн. Ошол эле учурда жарандык коом дагы күчтүү болуш керек. Бийликти контролдоп көрсөтүп туруш үчүнчү. Түшүнүктүү, рахмат. Эми мен ойлойм азыр Жалал Абад шаарынын бийлигине дагы кайрылып кетсек, азыр көрдүк бул жакта тротуар жакшы эле келиптир, кийин забор тосулуп. Эми рахмат, мэрия реакция жасап, могу заборлорду алдырыптыр. Эми ушунча заборду алдырган боюнча эле калтырбай, бул жака дагы тротуарды улап, Ибраимова көчөгө чейин тротуар кылып койсо, туурабы? Бактык айтып кетип турган нерсе, мына үй дагы чыккан. Көрүп атасыздар. Ооба, 1 метрден ашык чыгыптыр. 1 метрден ашык чыккан. Буну дагы буздуруш керек да. Принципиалдуу түрдө башкаларга үлгү болуш үчүн келип бузуп ташташ керек. Башкалар мындай тоспош үчүн, мамлекеттин акысына кирбеш үчүн. Мисалы үчүн могул үй дагы, вот, могул дагы үй чыгып алыптыр, мисалы. Эми эмне ишиң жөн эле жүрө бербейсиңби, ишиң эмне, бирөөнүн үй менен деген сөздөр албетте болот. Андайларга эмне деп жооп бересиз? Ага ишиң болбосун ошол. Ишиң эмне дегенде ишиң болбосун деген нерсе жок. Вот, рахмат, чоң.